Автор Нурида Карабалдинская. Өмүргө тете жол. 2 бөлүм. Кыйынчылык менен жол азабы коштолгон Алыйдын көзүнөн ак чокулары шаңкайган тоолору учуп жатты. Керелден кечке токтобой баскан немелер кичине тыным алып, дөңсөөрөк жерге көтөрүлүп барып отуруп калышты. Асынган чаначты кайрып, аз-аздан суудан жутуп, бут кийимдерин чечишти. Күн акырындап батып бара жатты. Кеч боло электе жатаарга орун табалы деген Алый балдарын шаштыра баштады. Ана, биз кетип эле бара жатабыз. Адашып кетпедикпи? Жок, кызым. Жана эртең менен күн чыкканда мен баса турган багытыбызды тууралап койгом. Ана, колуңузду жайып койсоңуз эле адашпай калабызбы? Бото, мен сендей кезимде атам күндү, айды, жылдыздарды карап, багытты табууну үйрөтүп койгон. Күн чыгышты карап турганда оң кол жагың ала тоо, сол кол жагың биз келе жаткан казактын, андан ары орустун жери. Биз түштүктү көздөй басышыбыз керек. Эртең менен Кудайым буйруса дагы күн чыгышка карата багытыбызды тууралап дагы кетебиз. Айланага кечки иңир түшүп, акырындап караңгылык өз кучагына ала баштады. Бир дөңдөн ылдый түшүп келе жатып, алыстан 3 казак үй тигилип турганын көрүп калды. Балдар, тездеп келе. Тетиги жерде кийиз үйлөр турат. Демек адамдар бар окшойт. Буйруса бүгүнкү жата турган жерибиз табылды. Кандай жакшы болот, Кечээ бадалдардын арасында жатканда жакшы уктай алмадым, деп Бото кубанычтын колунан кармай алдыга басты. Ана, жакшы болду. Бүгүн адамдардын арасында уктаймыз, Колундагы таягына таянган Алый кадамдарын тездетти. Бирок эмнегедир жүрөгү калкылдап, өзүнчө эле бир кызык болуп бара жатты. Үйлөргө жакындаган сайын ортоңку үйдөн жылт-жылт эткен оттун учкундарын байкады. Жакындап барган Алый 2 баласын артына калтырып өз үйлөргө барып келмекчи болду. Бото, иниң экөөң ушундай туруп тургула, макулбу? Мен сүйлөшүп, кишилерди байкап келейин. Ана, мен деле барайынчы. Аябай чарчадым, биз кошо баралычы? Жок, ушул жерде мени күткүлө. Мен байкайм, эгерде эч кандай коркунуч болбосо силерди чакырам. Эмнегедир жүрөгүм опколжуп, жакшы болбой турам. Энесинин айтканына макул болгон балдар жерде жаткан ташка отуруп калышты. Ийининде илинген куржунду кызына берген Алый ылдамдай үйгө жакындай берди. Ким бар үйдө? Ой, үйдө киси барма? Бар, сен кимсиң? Деген аркы үйдөн үн угулду. Кийиз үйдүн каалгасынан жашы өтүп калган аял чыкты. Алыйды башынан аягына чейин аңтара карап, сен кимсиң? Сага не керек? Тате, жолоочу элек. Караңгы кирип кетти. Үйүңүзгө бүгүн Кудай конок болуп кетсек бола ма? Аңгыча эшик ачылып, ар жактан 2 эркектин башы көрүндү. Ким бул? Эркекпи же аялбы? Сүйлөгениңе караганда аялсың, кебетеси эркек. Үчөөнө жакындай түшкөндө эмнегедир мурдуна бир башкача жыт бурудей түштү. Көздөрү кызарып, ойноктогон жигиттин жаш эле экени көрүнүп турат. Аркынысы тик аялдын күйөөсүнө окшоду. Өзүң жалгызсың ба? Жок, балдарым бар. Балаларың ба? Канча жашта? Кыз ба же уул ба? Кичкинтай эле. Эч нерсе жемейбиз. Жатып уктасак эле болду. Алып кел балаларыңды. Нан да табылады, ас да табылады, деп аял шашкалактап. Эмнегедир бири-бирин башкача карашып, көздөрү жайнап кеткендей болуп Алыйга көрүндү. Мына, могу кийиз үйдү силерге беребиз. Кана балаларың. Тиги аял боз үйдүн эшигин ачып Алыйга көрсөтө баштады. Орто жаштагы эркек аксаңдай басып, ортончу үйгө кирип олтура калып, балтасын ташка кайрай баштады. Мына көрдүңбү? Жактыбы? Биз далай жолоочуларга жардам бергенбиз. Жакшы, анда азыр барып алып келейин. Арыраак жакка таштап койгон таягын алайын деп эңкейген Алый боз үйдүн сыртында жаткан сөөктөрдү көрдү. Арасында чала була мүлжүп ташталган чоң кишинин жана кичине баланын баш сөөктөрү жатканын көрө койду. Жүрөгү кабынан чыга жаздаган Алый таягын ала, азыр тетеги дөңдөн ары жакта эле балдарым, азыр келем, деген боюнча балдары турган жакка эмес, тетири жакка басты. Артынан тигилер кууп келе жаткансып калчылдап бара жатты.
Бир топко басып барып, бурулуп караса үйлөрүнө кирип кеткенби көрүнбөйт. Кудай жалгап, караңгы кирип калганын кара. О, жараткан, бул эмне деген шумдугуң? Акырын эки жагын карай балдарын таштап койгон дөңгө карай чуркап жөнөдү. Бото, Кубаныч деп шыбырап, эки жакты карап калчылдап бара жатты. Бир маалда алыстан серейген балдардын караанын көрө шуу дедире үшкүрүп жиберди. Балдарым, акырын үнүңөрдү чыгарбагыла. Менин артымдан чуркагыла. Бол батыраак. Ана, мен коркуп жатам. Не болуп кетти? Ана, бутум ооруп жатат. Таягын кызына карматып, уулун артынан мингизип алып, тигил үйлөрдөн алыстап бара жатышты. Бир маалда артынан үндөр угулуп баштады. Эй, кана ал катын, каяка басты? Могул жака. Үндөрдү уккан Алый менен Бото жүрөгү оозуна тыгыла катуулап чуркай башташты. Бул жерде жашаган тигил киши жегиштер жердин ойкырын бүт билгенге уламдан улам жакындап келе жаткансыды. Аңгыча акырындап асманда ай көтөрүлө баштады. Толуп турган ай азыр өйдөлөгөн сайын буларды тигилерге таптак көрсөтөрүн билген Алый эмне кылаарын билбей калды. Ана дейм. Эмне болду кызым? Мен булардан коркуп жатам. Сөөмөй менин көрсөткөн жакты карап маңдайында эски көрсөтүн турганын көрдү. Артынан тигилердин чуркап келе жаткан дүбүрттөрү жакындап келе жатты. Жакшылык, көрүнөбү тигилер? Кайда кетишмек эле, табабыз. Алый ойлонбой туруп баласын кучактаган бойдон көрүстөндү аралап жөнөдү. Орторуок жагында турган чоң улайдан согулган күмбөздүн ичине кирип кетти. Артынан келе жаткан кызынын колунан кармап күмбөздүн четине отургузду. Чүш, акырын болгула, үнүңөрдү чыгарбагыла. Чет жагына отургула, ортосуна казылган көйгө түшүп кетпегиле. Тигилердин ары бери басып жүргөндөрү, сүйлөшкөндөрү караңгыда даана угулуп турду. Жакшылык, жана анасы келгенде эле кармашыбыз керек эле. Ооба да, бир аптага жетер оокат ас болот эле. Анасы жоголгондо балалары өзү келип, капканыбызга түсүп бермек. Таптатты бала этин жейт элек-ау. Я энеңдин аузун урайын. Тиги шешеңдин басы истемейди. Оногу аялды жыга шапсак бүтмек. Колундагы таягын көрүп, эр адамбы деп коркуп кеттим гой. Бул көргө кирип кеткен жок ба? Каяктан кирет эди? Бул жакка мен киргенден коркам. Эки эркек бир топко сүйлөшүп туруп кетип калышты. Төө чепкенин чечкен Алый эки баласын эки жагына кучактай күмбөзгө жөнөнүп олтура беришти. Ана, тигилер кеттиби? Ооба. Ана, биз алардан неге качтык? Жөн эле, алар жаман кишилер экен. Куржунунан курут алып берип, куразыктан ооздоруна салып, чаначтагы суудан ичишип отуруп калышты. Ана, бизге арбактар тийбейби? Мен коркуп жатам. Коркпо, балам. Өлгөн адамдардан коркпош керек. Алар силерге эмне жамандык кылмак эле. Бул жашоодо тирүү адамдардан коркуш керек. Шыбырашып сүйлөшүп жаткан немелер энесине жөлөнүп уйкуга киришти. О, жаратканым, сактап калганыңа ыраазымын. Жериме, элиме аман эсен жеткире көр, Кудай. Ушул жерде жаткан күмбөздүн ээси сизге да Кудайым бейишиңизди берсин. Бала чакам менен сактап корголотуп калдыңыз. Топурагың торкодой жумшак болсун, жаткан жериң жайлуу болсун деп өзү билгендей багыштап койду. Түшүндө алп мүчөлүү, кызыл жүздүү, бою бийик сары тон, башына тебетей кийген адам карап турган экен. Кызым, буйруса баары жакшы болот. Көп убакыттан бери эч ким эстебей арыктап, кыйналып кеттим эле. Үйүмдү паанабап, балдарың менен үй катары эс алдың. Тамак ашыңды жеп, мага бата кылып кеткениңе эс алып, күчкө тобо түштүм. Ыраазымын, кызым. Ак жолуң ачылсын, деп жаткан экен. Ойгонуп кетсе жаңыдан таң аарып келе жатыптыр. Кызым, Кубаныч, ойгонгула. Таң атайын деп калыптыр, жолго чыгалы. Күмбөздөн чыгып баратып дагы ыраазычылыгын билдирди да, чоң энесинин айтканы эсине кылттай түштү. Кызым, эски болобу, жаңы болобу мүрзө көрсөң үстүн ырымдап, бир уч топурак алып шамалга чачып кой. Ошол жерде жаткан адамдын тирүү кезинде кетирген кемчиликтери, күнөөлөрү болсо жеңилдеп калат. Ылдый болот топурак уучтай, акырындап согуп турган жел аргыга чачып жиберди. Ушул көрүстөндүн ээсинин тирүү кезинде билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечире көр. Жаткан жериң жайлуу болсун, ата.
деген Алый балдары менен жолун алады. Бир топ баскан Алый тиги киши жегиште таң атпай артыбыздан аңдып келип калган жок бекен деп артын карады. Көрүстөнүн ортосундагы күмбөздүн жанынан сары тончон, кара тебетей кийген алт мүчөлүү кишинин элеси каалгып, кол булгалап турганы көзүнө уруна түштү. Куржундагы курут күл азык аябай азайды. Бул түгөнсө балдарымды эмне менен тойгузам деген ой Алыйдан кетпейт. Буттары өйкөлүп, арыктаган уулу менен кызын көргөн Алыйдын жүрөгү ооруп, эптеп жолду арбытышат. Кум аралашкан талаа акырындап азайып, алдыда көк чөптүү шиберлер жолуга баштады. Буйруса, жакындай баштадык балдарым. Дагы кичине чыдап койгула, деген Алый алды жакта кетип бара жаткан эки арабачан бир төө жетелеген көчтү көрдү. Балам, тездейли. Бул көч менен чогуу басалы. Алый жана аларды тоору келе жаткан эки карышкырды байкап калган. Демек, бизди кайтарып калышкан экен да. Карышкырлар экиден жүрбөйт, үйүрү менен жүрүшөт. Аксаңдап келе жаткан уулумду байкашса керек. Азырынча күндүн жарыгында кол сала албай, күзөтүп келе жатышат деп ойлонуп, эки жагын каранып келе жатты. Балдарына айтып аларды коркуткусу келбеди. Болгону басыгын тездетишип, алдыдагы көчкө жеткенге аракет кыла беришти. Күн батып айлана кызарып калганда эс алганга токтогон көчкө да жете келишти. Арыбаңыздар ажы, ата, деп арабада отурган аксакал кария менен жанындагы байбичеге кайрылды. Бар бол айланайын. Кайсыл жака жол тарттыңар? Кыргыз жерине бара жатабыз. Жаксы. Биз дагы кегенге карай туускандарыбызды издеп бара жатырмыз. Анда биз дагы сиздер менен кошо жүрөлү. Жолубуз бир экен. Адашып кеттимби деп чочулап келе жаттым эле. Тилине караганда кыргызга уксайды го бу карагым, деген абышкасы кемпирин карай. Ооба ата, мен кыргызмын. Күйөөм казактын жигити. Кызым. Сени бир көргөндө жигитпи дедим эле. Ажы, өзүм дагы. Кызымды да эркекче кийинтип жолго чыктым. Корктум чынында. Туура кыласың, карагым. Мындай кооптуу учурда бардык жамандыкты күтсө болот. Булар сиздин туугандарыңызбы? Жок, жолдо жолуккан жолоочулар. Бири-бирибизди караан тутуп келе жатырмыз да. Арыктыгынан кабыргалары саналган ат арабаны кылдыратып араң тартып келе жатты. Алдыда төөгө аялы менен эки уулун мингизип келе жаткан киши көчтү токтотту. Ата, мынабу жерге түнөйлү. Караңгы кирип бара жатат. Мейли карагым, мейли. Алдыда бараткан араба дагы токтоп, анын үстүндөгү эки аял, бир эркек атын чечип отко кое баштады. Эки арабаны жанаша коюп, жанына төөнү чөктүрүштү. Жөө жалаңдап ээрчи келе жаткан бул көчтө 20 адам бар эле. Ары жактан агып жаткан кичирээк өзөндөн чаначка суу көтөрүп келишти. Таштардан тулга жасай коюшуп, эптеп өзөк жалганга аракет кылышты. Алый бир аз курут, кемпир бир ууч талкан алып чыкты. Ар ким чогулткан ар кайсы дандан жасалган талкан, курут кошулган сыйык көжөнү бөлүшүп ичип жатышты. Жаратканым, бүгүнгү берген аукатка ыраазы болайык. Аш калтырмады. Ыстык оокат ооз тийдик. Кудайым берерин унутпасын. Оомин, деген абышканын тилегине баары кошулуп бата кылышты. Кел, кызым. Уулуң менен кызың арабага чыгып уктасын. Жок ажы, тим эле койбойсузбу? Атам экөөңүздөр каяка жатасыздар? Кызым, кыргыз менен казак не деген гана кыйынчылыкты көрмөдү бул өмүрдө. Мындан жаман замандарды басынан кечирген. Жаратканым жар болса, былай заманда өтөдү. Балдар жас эмеспи? Алар уктасын. Биз мындай эле жатамыз. Кичинекей арабага эки баланы жаткызып, өзүлөрү бир кара кийизди алып чыгып жайып коюшту. Кана кызым, кел, мынабу жерге орун алалы. Ай талаада 3-4 бадалдын түбүнө башбаанилик кылган бул адамдар бири-бирин караан тутуп уйкуга кетишти. Улам бери кезектешип отту өчүрбөй карап турууну чечишти. Кемпирге жөлөнгөн Алый катуу уктап кетти. Түшүндө ак элечекчен байбиче маңдайында туруптур. Кызым, ойгон, ойгон деп жулкулдатып жатыптыр.
Көзүн ачкан Алый эмне болуп жатканын түшүнбөй эки жагын карап башын көтөрдү. Чоң жагылган от өчөйүн деп калыптыр. Оттон бир аз арыраак ары жакта жаткан бир нерсени эки жагынан эки карышкыр жулкулдатып жеп жатыптыр. Ай тургула, ойгоңгула, ойгоңгула, кет деп кыйкырган Алый ордунан ыргып турду. Жанындагы таягын ала жерди чапкылап катуу кыйкырды. Карышкырлар кыйкырыктан жеп жаткан немесин таштай сала качып кетишти. Тура калып оттун жанындагы сөксөлдөрдөн сала койду эле от балбылдап күйүп чыкты. Алыйдын кыйкырыгынан баары ойгонуп ызы-чуу түшүп калды. Күйүп жаткан чычаланы ала коюп, карышкырлар таштай качкан нерсенин жанына барган Алый селейип эле туруп калды. Чогуу келе жаткандардын бирөө сылтап баскан арык жигит эле. Жерде ошол жигиттин карышкырлар жарып кеткен сөөгү жаткан экен. Балдарды келтирбегиле, деди Алый калчылдаган үнү менен. Асилбай деген жигит. Менден кийинки кезекти алган эле. Ай шешеңдин аузун ырайын. Уктап калып карышкырга жем болгон тура. Ай шорду ай. А шоруңурук, а шоруң көп казагым ау. Уктап жаткандарга оттун жалыны тийип, өртөнүп кетпейли деп отту алысыраак жагышкан. Карышкырлар дагы ачкачылыктан алыстан Алыйларды аңдып келе жатышып, ушул топко туш болушкан. Карышкырлардын үйүрү ачыктан ачык адамдарга кол сала алышпайт. Бирок эл арасында адамдын этин бир аз татып калган карышкыр сөзсүз адамдарга аңчылык кылат деген кеп бар. Андай карышкырды кыргыздар көркөө деп аташкан. Ачарчылыктан кырылып, ар кайсы жерлерде өлүп калган адамдарды жеп көнүп калган бөрүлөр. Өлүктөргө ыраазы болбой, тирүү адамдарга кол сала баштаган. Карышкыр табиятында жаныбарлардын арасынан эң акылдуу жаныбар. Ошондуктан кол сала турган жемдерин абайлап ээрчип байкап артынан келе беришет. Бул айсыз караңгы түн дагы карышкырлардын пайдасына иштеген сыяктуу. Шордуу Асилбек отко улам отун ыргытып коюп, бир маалда уйкуга азгырылып кеткен өңдү. Топ адамдардан алыс, өчүп бара жаткан оттун жанына кыйшайып, көзү илинип кеткен немеге карышкырдын көк жалы кокосуна асылыптыр. Катуу уйкуда жаткан Асилбек көзүн ачып үлгүрбөй, бир заматта көркөөлөргө жем болгон экен. Алыйга аян түш кирип, чоң энеси белги бербегенде дагы канча курмандык болор эле, аны бир Кудай билет. Ыйлай-сыктай баары чогуу олтурушту. Эч ким уктай албай эки жакты эле карашат. Кичине балдар көздөрүн алаңдатышып, бир арабанын үстүндө олтурушат. Көздөрү илинсе эле дагы бирин тамактап сүйрөп кетчүдөй болушуп, коркуп олтурушту. Аларды айлана басышып, арыраак жактан карышкырлардын улуган үндөрү, кээде ыркырашып, бири-бири менен кабыша кеткени угулуп турду. Күйгөн чычалаларды ары-бери жака ыргытып, жанында өсүп турган бадалдарды сындырып, отко салып жатышты. Акырындык менен айсыз караңгылык суюлуп, таң агара баштады. Түн ортосунан таңга чейин аңдыган карышкырлар дагы башка ооздарына эч нерсе тийбесин түшүнүп кетип калышкан өңдөнөт. Агып жаткан суудан алып келишип, бети колун жуушуп, жолго камына башташты. Карышкырга жем болгон жерге чуңкур казышып, өзүнүн чепкенине ороп Асилбекти жерге беришти. Үстүнө ар жактан таштардан алып келип үйүшүп, таяк сайып, Асылбектин баш кийимин илип коюшту. Чогуу келе берген бул көч 4 күн дегенде көк шалбаалуу адырларга келип калышты. Эми төө менен аттардын курсагы тоюп, тыңыраак баса баштады. Көчтүн аяк жагында келе жаткан Алыйлар атын откозуп бир топко туруп калышты. Төлөпберген аксакал менен кемпир Субайдага Алый кызындай, кубаныч менен ботон неберелериндей болуп калды. Аңгыча арыраак жакта агып жаткан суудан көтөрүп келе жаткан Алый кекиликтерди көрүп токтоп калды. Бадалдардын ичке бутактарынан өсүп турган чийден сындырып келди да өрө баштады. Алый, бул не? Аже, бул тузак. Мурда агаларым кекилик, чил, бөдөнөгө ушундай тузак жасап кармашчу. Мен тетиги жерлерден кекиликтерди көрдүм. Насип кылса, кекиликти кармап сорпо кылабыз. Не кызым? Ал оңай менен колго түспөгөн куз го. Аракет кылайын. Уулу менен кызы дагы жардамдашып, бир заматта тузак жасап жиберишти. Бото чөнтөгүңдө баягы будайдан бар бекен? Ооба, ана, бар. Ана, мен да сиз менен барайынбы? Жок, баарыбызды көрсө чоочуп келбей коюшат. Акырын барып тузакты коюп, алдына буудайдын дарындарын септи да, байлаган жиптин учунан кармап, куурайлардын арасына бугуп жатып калды.
Ары жакта жем издеп чокулап жүргөн кекиликтин бири чачылып жаткан дандарды көрүп чуркап келди. Бир экөөнү чокулап жеди да кыкылыктап кое берди. Ар жактан 4-5 кошо чуркап жетишип, будайларды чокуп баштады. Ушуну гана күтүп турган Алый акырын жипти тартты эле тузак шып этип үстүнөн жаап калды. Бырпырап учуп чыга албай жаткан тузакка жеткен Алый ичинен 4 кекиликти көрдү. О Кудайым, сага тообо келтирем. Бүгүнкүгө ушуну буйрудуң, деген Алый акырын колун сала кекиликтерди кармай баштады. Анам келе жатат. Колунда бир нерсе бар экен, аже, ата, карасаңыз, деген бото ордунда секирип жатты. Жылмайган Алый 4 кекиликти алып келип Субайдага сунду. Аже, мына бизге тамак. О жаратканым, бизди куру койбоптур, Кудайыма тообо, деген кемпир кекиликтерди тазалаганга жардамдаша баштады. Балалар, ажеңер менен анаңар кекиликтерди даярдагыла, биз отун терип келели. Төлөпберген 2 бала менен бир кучактан отун алып келип жерге таштады. Жерге кемеге казып, арабадагы казанды асып, 4 кекиликти салышты. Көптөн бери мындай ысык тамак ичпеген немелер шашып-пушуп, мурдуларын тердете кезектешип, ысык сорпо ичип жатышты. 2 кекиликти эртеңкиге деп калтырып, калганын ичип жеп бир топко отурушту. Кызым, мындай тетти тамак болобу? Кардыбыз тоюп, күч-кубат кирип калды бизге. Ойбай кызым, эми сен кетсең биз кантер экенбиз? Ата, аже, эгерде макул болсоңор биз менен Кыргыз жерине кетели. Ала таунун ар жагын көргөн эмеспиз. Азыр көптөр Кытайга кирип кетип жатышат. Андан көрө кыргыз-казак бир тууган эл. Мени менен жүрүңүздөр. Кызым, бир кызыбыздан ажырап калдык. Кегенде дагы бир кызыбыз турат. Бара көрөлү. Эртең менен келе жатып, арабада отурган Кубаныч кыйкырып жиберди. Ана, карасаңыз, анау тоолорду карасаңыз. Кана? Кубаныч көргөзгөн жакты караган, Алыйдын көзүнө жаш тегеренип кетти. Алыста ак мөңгүлөрү көктиреген, ак карлуу ала тоонун карааны калдайып көрүнүп турду. Ак калпакчан, ак сакалдуу ата сыяктуу ала тоо койнун кенен ача балдарын күтүп жатты. Алыстан ак карлуу тоолор көрүнгөнгө айтор Алыйга күч-кубат киргенсип, көңүлү көтөрүлүп калды. Ана, мындай бийиктен басым айланабы? Жок уулум, көнүп кетесиңер да. Ана, дайыма самал болобу бийик тауларда? Жок, дайыма шамал болбойт, бирок аба таптаза. Эртең менен туруп сыртка чыгып, көкүрөгүңдү кере дем алсаң. Балдарым, барганда көрөсүңөр. Арабага чегилген ат дагы көккө тоюп тыңыраак жүрүп калды. Жолго бир конуп алып, Төлөпбергендин кызы жашаган айылга дагы жакындап келип калышты. Алдынан чыккан адамды токтотуп алган Төлөпберген аксакал: Арыба уулум, бул Жалагаш деген ауылбу? Аксакал. Бул Наурузбай деген уста бар эди. Менин кызым Кардыгаш анын келини эди. Аларды кайдан тапсак болот? Аксакал. Наурузбай түгүл, бүкүл ауыл эбак кошуп кетишкен. Кайсы тарапка? Мен билгенден жарым ауыл Кытайдын текесине, жарымы Кыргызга кирип кетти гой. Ашарчылыктан катуу кыйнап, ауыл эли шаар тарапка сүрүлүп кетти гой. Не кылам эми? Кемпирим экөөбүз кызыбызды эч тутуп келе жаттык эди. Мен уккандан уста Каркара жакка кетти дешкен. Демек кыргыздарга эле кетсе керек. Көп казактар кыргыздарга кирип кетишти. Кытайдын чериктери казактарды шек арадан атып жатыр. Жас, адеми кыздарын сууруп кетип жатат деген кабар укканбыз. Мейли анда, жолубузду улайлы, деген абышка кабагы салыңкы арабага отуруп калды. Төлөпберген, неге басыңды жерге саласың? Мына, Алый кызым айтып келе жатыр го. Кеттик Кыргыз элине. Көтер басты. Ооба ата, тиги киши деле айтып жатат го, Каркыра аркылуу кеткен деп. Демек кыргыздарга эле кетишкен болуш керек. Кызыңыздын балдары барбы? 2 кыз, 1 уулу бар. Анда Кытай чериктеринин сулуу кыздарды тартып алып жатканын алар уккан чыгар. Андай болсо сөзсүз кыргыздарга кетишкен. Капа болбоңуз, кызыңыз сөзсүз табылат. Кудай буйруп койсо, жерибизге аман жетсек,
неберелериңиздин жытын искей турган күн да келет. Алыйдын сөзүнө муйган Алышка кемпирдин үмүттөрү жанып алдыны көздөй жөнөштү. Казактын чөл талааларынан суу таппай, бир ууртамдан ичип көнгөн бото менен Кубаныч шаркырап аккан сууларга таң калып келе беришти. Ойбай ана, не деген адеми жер. Мынау гүлдөрдү карасаңыз. Акырындап кыргыз жерине келип калышты. Каткан талкандардын жуктарын кагып күүп жешип, жомоктогудай суулукка курчалган Каркыра жайлоосуна да жете келишти. Эки жагы чер токойго курчалган тоолор, ортосу атайын түздөө, шибер менен ар түркүн гүлдөрдү колго сээп койгонсуп көрүнөт. Түркүн чымчыктардын сайраганы, ачарчылыктан араң келе жаткандардын аз да болсо көңүлүн көтөргөнсүт. Кичине токтоп эс алалы. Тузак коюп көрөлү, балким кекилик, чил же бөдөнө илинер, деген Алый арабаны токтотту. Кызым, башым айланып, көзүбүз караңгылап кетти. Кичине көрөкөгө жата турсак кантет? Алый алыс жолдо алдар кетип калган Алышка кемпирди түшүрүп чоң карагайдын түбүнө отургузду. Силер дагы ажа менен атанын жанында отуруп тургула, мен азыр келем. Алый тузакты көтөрүп алысыраак басып баратып, бөдөнөнүн жумурткалары жаткан уяны көрүп калды. Жаратканым, мени кечире көр. Уяны бузган күнөө дечи эле, айлам жок. Күнөө болсо да бул жумурткалар бизге керек. Антпесе биз эч нерсе эмес, тиги карыган немелердин алы күндөн күнгө кетип бара жатат. Келе жатып дагы бир уядан жумурткаларды терип алды. Кечиргиле мени. Уяңарды бош койбой бирден жумуртка калтырдым. Антпесем тиги карылар менен жаш балдар ачкачылыктан баса албай калышты. Алыйдын сүйлөгөнүнө макул болгонсуп, ар жактан бөдөнө быт-былыктап жиберди. Бири-бирине жөлөнгөн Алышкан кемпир башын көтөрүп Алыйды карап коюшту. Азыр. Мына мен жумурткаларды таап келдим. Кичине чыдап туруңуздар. Ар жактан куураган отундардан терип келе коюп, оттугун жандырып от жакты. Бир заматта кайнап чыккан ысык сууга терип келген жалбырактарын салып кайнатып жиберди. Келиңиздер. Бул тоо карагаттын, чычырканактын жалбырактары кичине күч берет. Чай ордуна ичиңиздер. Артынан жумурткаларды сууга бышырып, кардыларын тойгозду. Көптөн бери оозуна кара суу келип, алдары кеткен немелер курсагына бир нерсе барганга көңүлдөрү көтөрүлүп жолго чыгышты. Ана, кашан жетемиз? Чыда балам, буйруса аз калдык. Бул жерлерде менин балалыгым өткөн. Тээ илгери Көкөтайдын ашы, Көп чырдын башы деген, Каркыра деген ушул жер балам. Ана, мен аны билем. Манас ата келип душмандарды жеңген жер деп айтып бергенсиз, Ооба балам. Менин кубанычымдын эс тутуму мыкты экен го. Кана кызым, сенин эсиңде барбы? Ооба ана. Бокмурун деген киши акесинин ашын берет. Ой Азамат, менин айтып бергендеримдин баары эсиңерде бар экен да. Эми буйруса таята тайнеңерге жетсек дагы сонун жомокторду өтүп кеткен баатырларыбыз жөнүндө угасыңар. Эки жакты таң кала караган Алышка кемпир айлананын коозугуна тамшанып бүтүшпөй келе жатышат. Кудайым, не деген гана керемет. Не деген сулуулук. Кызым, бул кыргыз жери керемет, адем экен го. Жараткан эң адеми жерди кыргыздарга берген экен гой. Байым, айтканыңыз бекер эмес гой. Мындай жерди жерлеген силердин халыкта өкүнүч жок го дейм. Ана, ата, буйруса мындан дагы керемет, укмуш жерлерди көрөсүз. Аскасы асман тиреген ала тоолорго курчалган, мелтиреген көпкөк, чынындагы мүрөктүн суусундай болуп, жылт-жылт эткен ысык көлдү көрсөңүздөр, эсиңерден андай керемет эч качан кетпейт. Ана, ыстык көлдө ак куулар болобу? Болбогондо аппак болушуп коюп сүзүп жүрүшкөн чыгар. Кайран ыйык куштар. Алар кыйкуулап учканда аппак канаттары көлгө чагылышып, өзүнчө эле бир керемет. Ат арабада Алыйдын айтып бергендерин элестеткен эки кары эки бала өз ойлору менен алек. Арабага чегилген атты жетелеген Алый дагы айланасына суктана жылмайып келе жатты. Ай, бутум! Алый кыйкырып жиберди. Кызым, не болду? Бутумду жылан чакты. Ай, бутум! Чөптүн үстүндө оролуп жатканын байкабай басып алдым. Кана жылан, канакей. Ар жакта сойлоп бара жаткан кара чаар жыланды көрө калып Төлөпберген карыя таяк менен чаап калды. Бети башы көгөрө баштап, онтогон Алый ооруга чыдабай жерге отура калды.
Тыңыраак тамак ичпей, болгондорун карылар менен балдарга берип, өзү жебей арыктаган Алыйдын оозу кургап, баш айланып желкече түштү. Ана, сизге эмне болду? Айланайын кызым. Көзүңдү ачсаң боло, карагым. Сени эч тутуп, карылар менен балдар келе жатырмыз. Көзүңдү ач, карагым ау, калчылдаган кемпир ыйлап жиберди. Кубаныч, Бото, коркпогула чырактарым. Мен азыр мына. Ордунан обдулуп турайын деген Алый жыгылып кетти. О жараткан, бул эмне деген кордугуң? Эмне деген кыйынчылыктарды жеңип, эми өз жериме жеткенде бул кылганың эмне? Эгерде мен бир нерсе болсом, бул шордуулардын көргөн күнү эмне болот? Эч кандай болгон эки балам эмне болот? Атасына аман сактап, чоңойтом деген убадам эмне болот? Кагылайын Кудайым, эптеп чөл талааларды кезип, бирде ач, бирде ток болуп, эптеп жериме жеткенде ушинтесиңби? Деп оозун кыбыраткан Алыйдын көзүнөн жашы куюлуп кетти. Жерде жаткан Алыйды тегеректеген абышка кемпир, кичине кыз менен бала апасын жулкулдатып ыйлап жатышты. Арыбагыла бир боорулор, эмне эле ызы-чуу түшүп жатасыңар, тынчсыңарбы? Бар бул аксакал, айланайын. Бул кызымызды кара чаар жылан шагып алды гой. Айналайын. Колуңдан келсе жардамыңды аяба, Кудай үчүн. Ата, анамды сактап калшы. Чырылдап ыйлаган Ак Бото ат үстүндө турган аксакал муртчан адамга жалынып жиберди. Апасынын бетинен өпкүлөп, чачынан сылагылаган уулу көзү аңтарылып жаткан апасын жулкулдатып ыйлап жатты. Аттан түшө калган аксакал ээрдин кашындагы куржунун жерге түшүрүп, көгөрүп бара жаткан Алыйдын жанына келди. Кана уулум, мындай болчу. Менин колум эмес, Улукман акемдин колу. Кана жаратканым, өзүң колдой көр. Ааламды, жан-жаныбарларды, учуп жүргөндү, сойлоп жүргөндү да жараткан өзүңсүң. Жанды берүүчү да, кайра жанды алуучу да өзүңсүң. Кудайым. Кана эми баштайын, колдой көр, деген абышка куржундан кичинекей макисин алып чыкты. Кана курдаш, батыраак от жага сал. Өзү макисин таза матага сүртүп, күйүп жаткан отко эки жагын кармай, Алыйдын бутун карай баштады. Көп-көк болуп шишиген балтырында эки тешик канталап даана көрүнүп турду. Макисин тазалаган абышка ошол эки тешикти канын агыза, тереңирээк тилип жиберди. Капкара коюу кан булт этип агып кетти. Белиндеги кайыш курун чечип, тизеден ылдый бекем тарта байлады да, тилген жерди сыгып канды агызды. Акырындап кара кан азайган кезде ошол жердеги ууну соруп жерге түкүрө баштады. Айлананын баары, аксакалдын аппак сакал муруту да, үстүндөгү чапанынын жеңи да кан болуп кетти. Чекесинин тери жылтылдап, уламдан улам ууланган канды соруп түкүрүп жаткан аксакалды караган төртөө унчукпай карап турушту. Акыры жылан чаккан тешиктен кара эмес, кызыл кан шүң-шүңдөп ага баштады. О жаратканым, бул пендеңе көрө турган күнүң кайрыдың окшойт. Аксакал эми эки жагын карап, өзүн карап турган төртөөнү карап жылмайып койду. Мына, Кудайга үнүңөр жетиптир. Кызыңар, силердин энеңер аман калды. Кана, могул макини отко кактай калгыла. Кыңылдап онтогон Алый көзүн ачты. Кызым, сени бир Кудай сактаптыр. Жыландын пири Азиз, уусун өзүнө алды. Кудайым балдарыңдын маңдайында кайра жашоого мүмкүнчүлүк бериптир. Эми кызым, могул кан кеткен жерди күйгүзүп койбосом болбойт. Могуну тиштеп бир аз чыдап койго кылайын. Жерде жаткан камчысын берип, кайышынан тиштетип койду. Кызарып, ысып турган макисин алып, бат-баттан жарага басып койду. Алы куруган Алый кың деп үн чыгарган жок. Кабагы бүркөлө түшүп, эс ооп калды. Абышка ээрдин кашындагы кичинекей терден жасалган көкөрүн алып бери басты. Кана эми, коркунуч жок. Эми шашпай таанышалы. Менин атым Жайлообай. Сиздер кимдер болосуздар? Баамымда казак боордоштордон окшойсуздар. Төлөпберген болот менин ысымым. Бул байбишем Субайда. Жылан тистеген Алыйма, уулу Кубаныч кызы Ак Бото. Минтип, кең далаамдан алыстап, тентип келе жатырмын.
Кардыгып араң сүйлөгөн Төлөпбергендин көзүнөн жашы мөлт-мөлт эте куюлуп кетти. Ыйлаба курдаш, Кудайдын кылганына көнбөскө алыңар барбы? Бул күндөр да өтөр. Казак элине келген кыйынчылык экен. Кудайым буйруса, бул күндөр да өтүп кетер. Ачарчылыктан качып келген силер эле эмес. Азыр ар бир кыргыздын үйүндө бирден казак үй-бүлө бар десем жаңылбайм. Кыргыздын колу кенен, адамгерчилиги жогору. Ушундай кыйынчылыкта жардам бербесек, адамдыгыбыз кайсы? Колуңдагы жардамың коңшусунан аябайт. Байыртадан коңшу элбиз. Тээ кең талаадан казак эненин жоокер уулу каза таап сыздаса, Аскарлуу бийик тоо башындагы кыргыз эненин экемчеги зыркырайт деп ата-бабаларыбыз бекер айткан эмес. Көп рахмет бауырым. Кананда, тиги кесени берчи уулум. Бул актан ооз тийгизейин. Жыгач кесени агын сууга чайкап, кичине көкөрүнөн кымыз куйду. Төлөпберген курдаш, 2 урттам эле ичиңиз. Канча айдан бери ысык тамак ичпей келе жаткан адамга кымызды көп ичкен болбойт. Куржундун көзүнөн көмкөрмө нандан алып кичинеден сындырды. 2 баланын нанды көргөндө көздөрү жайнап, шилекейлери агып кетти. Экөөнүн көзү нандан өтүп кеткенин байкаган Жайлообай кичине сыдырым нандан экөөнү карматты. Балдарым, силерге азыр көп жегенге болбойт. Аз-аздан жеп көнүшүңөр керек. Макулбу? Кубаныч, аздан. Күкүмдөн жегиле айланайындар. Канча күндөн бери тамак барбаганга көп жеген зыян келтирет. Бир сындырым нанды колуна алган Акбото мурдуна жакындатып шуулдата жыттап алды. Нан ушунчалык жыттуу болоорун эми сезгендей болду. Акыркы жолу качан нан жегенин эстей албаган кыз акырын бир үзүм нанды үзүп алып оозуна салды. Кандай таттуу, кандай даамдуу. Жерде жаткан апасын карай коюп, чоочуп кетип, бир үзүп оозуна салганга аракет кылды. Кызым, өзүң жей кой. Энеңе мен азыр берем. Алыйдын башын көтөрүп, акырын кеседеги кымыздан ууртатты. Кеберсиген эрдиндерине тийген кымыздын даамы, буркураган жыты алыйды бир азга эсине келтирди. Бир эсине келип, кайра улуу жыландын уусуна угуп эсинен танып жатты. О, Кудай! Мен эмне, тиги дүйнөдөнмүнбү? Апакем ичирген кымыздын даамы кайдан келмек эле? Бул бейиш деген ушул го. Кызым, кел иче кой. Сен аман калдың, уктуңбу? Кеседен 2 урттам кымызды жуткурганда Алый көзүн ачты. Сиз кимсиз? Мен Жайлообай деген атаңмын, кызым. Уулум колхоздун жылкысын багат. Мен бул тоолордо чоңойгом. Дары чөптөрдөн терек этейин деп бастырып келе жатып силерге жолугуп калдым. Менин атым Алыйма. Сары булактык Жаныбектин кызымын. Казакка турмушка чыгып кеткем. Жолдошум каза болду. Жаздын башында элди жерди көздөй чыккам. Сен өзүбүздүн кызыбыз турбайсыңбы? Кагылайын, мына элиңе жериңе жеттиң. Булар жээндерим турбайбы кагылайындар? Келгиле, чекеңерден жыттап коеюн. Акырын Алыйды көтөрүшүп, арабага жаткызышып, Жайлообайдын артынан айдашты. Дагы бир сындырымдан нанды үзгүлөп жеп, Акбото менен Кубаныч кудуңдашып, бири-бирин карап коюшат. Эп ушундай убакыт өткөндө алар Карагайлуу бектин түбүндөгү шаркырап агып жаткан дарыяга келишти. Сууга жакын жерде тигилген 2 боз үйгө келип токтошту. Ой, Ырымбай, барсыңбы? Коноктор келди. Бери чыккыла. Келин, ким бар үйдө? Алыстан эле кайнатасынын арабада отурган бир топ киши менен келе жатканын көргөн Саткын үйүнө кирип: Ай, Ырымбай, тиги атаң дагы бир тентиген казактарды алып келе жатат окшойт. Эмне биз болгон тетим иштерди багабыз деп сөз бердик беле? Эми эмне болуп жатасың? Сен аларга жардам берсең, Кудай сага жардам берет. Айылга кетирсең боло нар атаңды. Ай катын, болдучу. Күңк-мыңк этпей. Жылкыларды кайтарып, кулундарды желеге байлап берсе жакшы. Уйларыңды улам оттуу жерге которсо жакшы, Анан кыйналган шордууларды алып келсе эле кыңкылдап каласың. Эмне, бизден башка кишилер жокпу? Болдучу, башты оорутпай.
Тур чыг эшикке. Сыртка чыккан Саткын үйгө жакындап келип токтогон арабаны карап калды. Ой келин, чайыңды кайнат. Төшөктөрдү сал. Тиги келинди көтөрүп киргизип жаткызгыла. Уулуу жылан чагып алыптыр. Азыр ата. Ассалому алейкум. Алейкум салам балам. Келиңиздер, үйгө кириңиздер. Көп рахмет уулум. Кудай тилегиңерди берсин. Арабадан түшкөн Төлөпберген менен Субайданы баштап жайлообай боз үйдүн эшигин ачты. Келиңиз, өтүңүз. Үйгө кирген Абышка кемпир төрдө салынып турган көлдөлөнгө өтүп олтурушту. Ортого дасторкон жая койгон Саткын чай койгону сыртка чыкты. Балам, кел, келин экөөң үйгө киргизгиле. Саткын Ырымбай экөөлөп ал үйдү көтөрүп боз үйдүн капталына салынган төшөккө жаткызышты. О мурдуңду урайын. Балам, эмне сен бул жерде жалгыз турасың? Жүрө кой, үйгө кир. Деп туруп калган Кубанычтын мурдунан чымчып жайлообай үйгө киргизди. Эжең гана, кызым өтө кой энеңдин жанына. Аңгыча чай кайнап, дасторконго нан, каймак, курут, сары май коюлду. Балдардын көздөрү дасторкондогу даамдардан өтүп, улаан бирин карашат. Кана Төлөпберген аксакал, дасторконго бата кылалы. Үйүңөрдөн кут кетпесин, жаратканым жолуңарды ачык кылсын, омин. Колдоруна сүттөк куюлган чай тийгенге Субайда менен Төлөпберген нандан сындырып малып, ооздоруна салып бир топко шийип, араңдан жутушту. Бир кеседен куюлган айранды эки бала шашып ушуп, бирөө тартып алуучудай болуп иче башташты. Балдарым, шашпагыла. Буюрса мындан кийин ачка болбойсуңар. Бир сындырымдан гана нан жегиле, макулбу? Антпесе ооруп каласыңар. Бир чыны ысык чай, бир кесим нан, бир чыны айран ичине киргенге Абышка менен кемпирдин ээстери ой отуруп калышты. Өзөккө түшүп кетти окшойт байкуштардын. Ооба да балам, канча күн же айбы ачка жүрүштү да шордуулар. Курдаш, канча убакыттан бери жолдо ачка жүрдүңөр? 9-10 апта болду дейм. Дагы бул алыйма жолугуп калып, жолдон даам таттырып жатты. Апей, бул жаткан келинби? Мен кийген малакайынан эркек киши экен десе. Бул алыйма биздин кыргыздын эле кызы экен. Казакка күйөөгө чыгып, бул чоң жут башталганда кызы менен уулун алып жерине кайтып келе жатыптыр. Байкуш, күйөөсү кайда экен? Каза болгон дейт. Алыйма тээ казактын орус менен чектешкен Орунбоор тараптан келе жатыр гой. Биз болсо бер жактан эле таанышып калдык. Биздин топко балалары менен косулган эди. Түнү ас карскырлар кол салып, алый көрө калып, таң атканча от жагып коргандык. Осундан бери шогуу келе жатырмыз. Менин Кардыгаш деген кызым келгенге турмушка чыккан эди. Осуга келе жатканбыз. Келсек ауылда бир да адам жок. Жарымы кыргызга, жарым Кытайга качты деди. Кызымдын 2 кызы бар эле. Болбоду, кыргызга эле качты деп келе жатырмыз. Эмне үчүн кыргызга келди деп ойлоп жатасыз? Кытайга барган казактардын жаш кыздарын колдорунан Кытай калмактар сууруп кетип жатышат деген кабар эситтик. Шорун каткан казагым ай. Кытай менен калмактай, кыргыз менен казакка душман барбы?